Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн сиздерге кыймыл аракетти көбөйтүүнүн пайдаларын айтуу менен бирге барыңыздарга жеткиликтүү болгон ыкмаларды сунуштамакчымын. Биздин организмибиз ойгок убакытта дайыма кыймылда болууга ылайыкташкан. Эгерде кыймылыбыз аз болчу болсо, ден соолук боюнча ар кандай көйгөйлөр пайда боло берет жана сөзсүз түрдө ооруга дагы чалдыгабыз. Андыктан барыңыздарга кыймыл аракетти көбөйтүүнү сунуштамакчымын. Кандай пайдалары бар экендигин санап берейин. Биринчи кезекте бул жүрөк үчүн пайдалуу. Анткени канчалган тонна канды айланткан жүрөк эгерде өзү эле иштей берчү болсо, сөзсүз түрдө чарчайт. Ал эми бүтүн денебиз менен кыймылдап турчу болсок, анда жүрөккө күч келбей, ал нормада иштей берет. Анан кан тамырлар, артерия, вена, лимфа үчөөсү үчүн тең өтө пайдалуу. Кан жакшыраак жүрүш үчүн биз кыймылда болушубуз керек. Анан өпкө жакшыраак иштеш үчүн дагы кыймылда болуу өтө маанилүү. Бөйрөк канды жакшыраак тазалаш үчүн дагы дайыма кыймылда болушубуз керек. Тамак жакшы сиңиш үчүн дагы дайыма кыймылда болушубуз керек. Нерв системабыз стрессти жоготуш үчүн дагы дайыма кыймылда болушубуз керек. Теги эле бардык органдарыбыз үчүн бул өтө пайдалуу. Эгерде сиз ашча салмактан жабыркап жүргөн болсоңуз дагы кыймыл аракетти көбөйтүшүңүз керек. Анткени көпчүлүк учурда айрыкча жашыбыз өткөндөн кийин булчуң масса азайып, май көбүрөөк болуп, анан борпон боло баштайбыз. Эгерде булчуңдарыбызды бекемдеп, картаюуну дагы да кечеңдеткибиз келсе, анда биринчи кезекте кыймыл аракетти жөнгө салышыбыз керек. Эми кантип кыймыл аракетти көбөйтөбүз? Көпчүлүгүбүз олтуруп иштөөгө адат кылып калганбыз. Эми айла жок, ишибиз ошондой болсо дагы 1 саатты 5 мүнөттөн туруп эки жакка басууну, кандайдыр бир иш менен алектенүүнү сунуштайм. 1 саатта 5 мүнөт бул өтө деле көп убакыт эмес. Анан көпчүлүгүбүз маршрутта жүргөндө кабагыбыз бүркөлүү болот. Өзүбүздөн кичинерээк адамдар олтуруп калган болсо, карап туруп жинибизге илип кете беребиз. Бул нерсе чындыгында тике туруп кеткенибиз биздин ден соолугубуз үчүн өтө пайдалуу. Маршрутта кимдер олтуруш керек? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Мисалы, таяк таянган адамдар, 60 жаштан кийинкилер деп эсептейли. Андан сырткары кош бойлуу аялдар олтуруп кетиш керек. Калган бардыгыбыз, эми бир 3 класска чейинки жаш балдар деп дагы айтайын, ошолор олтуруп кетсе болот. Калгандарыбыз баарыбыз тике туруп кеткенибиз биз үчүн өтө пайдалуу болот. Анан тике туруп кетип атканда дагы ошол маршрутканын кармагычын кармап ийиле бербей, буттар менен бир аз басып да кеткен жакшыраак болот. Анан эгерде биз жогорку кабатта жашасак, бир күн лифт менен көтөрүлсөк, экинчи күнү жөө чыкканды адат кылайлы. Анан дүкөндөргө барганда дагы, эми жакын жерде дүкөнгө барабыз да, унааны айдап албай, жөө барганды адат кылайлы. Анан ар күнү кечинде укташтан мурда бир басып келели. Балким 300 метр, балким 400 метр. Ушул эле нерсени эртең менен жакшыраак ойгонуш үчүн дагы. Көпчүлүгүбүз эрте туруудан өтө жабыркайбыз. Анан эрте турган убакытта мээбиз ойгонуш кыйын болот. Мээ ойгонуш үчүн дагы бир аз басып келүүнү мен сиздерге сунуштайм. Анан түштөнүү убактысында дагы бизге 1 саат түштөнүүгө убакыт берилет. Ошол убакыттын баарын тамак жегенге коротпойбуз. Тамак жеп бүткөндөн кийин 10 мүнөт басып келүүнү сунуштайм. Балким бир күн басып келесиз, экинчи күнү басып келбейсиз. Анан бир айда 2-3 жолу болсо дагы өзүңүз жашаган аймакта айылды дейли, же болбосо шаар дейли, шаардын ошол сизге жашаган кварталды айланып басып келүүнү сунуштайм. Балким жарым саат кетет, балким 20 мүнөт кетет. Ушунчалык сиздин убактыңыз тар болгонуна карабай, бул нерсеге жетишүүгө убакыт тапса болот. Анткени сиз ден соолугуңузга карата кандайдыр бир жакшы нерсе кылайын деп атасыз. Анан бир айда бир жолу болсо дагы, же чукур дегенде 2 айда бир жолу тоого чыгууну сунуштайм. Баарыбыз жашаган аймакта тоо бар. Ушуну жөө чыгуу менен бирге эки колубузга таяк кармап алсак өтө жакшы болот. Скандинавская ходьба деп коет буну. Мурда скандинавская ходьба десе мен анча түшүнчү эмесмин. Көрсө бул өйдө жактагы булчуңдардын дагы жакшыраак иштөөсүн камсыздап берет экен. Андыктан эринбей эки колуңузга эки таяктагы таап алсаңыз жана муну менен кошо көтөрүлсөңүз тоого ден соолук үчүн өтө зор пайда кылган болосуз. Ошентип эле ден соолукка бир аз пилис кылып турсак, биздеги бар болгон оорулар дагы жеңилдейт. Эгер соо болсок, ошол ооруларга кабылып калуу мүмкүнчүлүгүбүз азаят. Жаштыгыбызды сактайбыз, картаюуну кечеңдетебиз. Негизинен ушул.
маалыматтар сиздерге жеткиргим келди. Дайыма колдоп, коштоп и эгер биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться деген ушул нерсени басып коюшуңуздар керек.